Биринчи ирет мен айта турган нерсе, мен актанган иретинде айтып аткан жерим жок. Мен болгон эрежени айтып атам да. Себептен де туура азыр соц тармакта абдан көп сын пикирлер айтып атат, мурун эле бүтүрсө, мурун эле кылса деп. Мен бир нерсени белгилеп кетейин. Эми эреже менен эгер кете турган болсок, булар долбоорун алып кирген. Эскизин чийген, андан сырткары негизги долбоор кылып туруп, мына берген баарыбыз ошол соц тармактарга маалымат катары бергенде элдин баары жактырган. Ошондой кооз эгер курулуштар болуп калса, анда жакшы болот эле, ошол жер мындай көркү чыгат эле деген ойдо кылдык да. Анан эми курулуш болбогондон кийин биз алдын ала кантип билет элек, башкача болот экен. Курулуштар болот, албетте, ар бир нерсе курулуш. Бир нече жолу ошол долбоордун жетекчилиги, ээлери бир нече жолу элге да кайрылуу кылган. Биз деген ошол долбоор боюнча, ошол эскиз боюнча эле жазайбыз. Баары эле азыр курулуш учурунда көрүнүшү эле ушундай болбосо, кийин бүткөндө баары жакшы болот деп. Бирок бизде декабрь айында бизге архитектурага сунуштама келип атат ошол долбоорлордун ээлеринен. Бул долбоордун түп тамыры менен өзгөртүү боюнча. Ошондо биз мындай түшүнүк алдык, бул долбоорду мурункусын ишке ашырганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калган экен. Биз аларга да суроо бердик, эмнеге мурункусын калтырбай ушундай түп тамыры менен өзгөрүлгөн башка долбоор берип атасыңар деп. Эми ушундай болуп калды дегенден биз баш тарттык, биздин каршылыгыбызды билдирдик. Себептен де биз башында бул долбоорду кандай көрсөтүлгөн болсо ошондой көтөрүлөт деген убада менен биз уруксат бергенбиз. Ал убада аткарылбагандан кийин биз анда баш тартабыз деп декабрь айында, декабрдын аягында бизге келген сунуштамасы. Аны бир нече убакыт карап туруп биз баш тарттык. Жана баарыңардын эсинде болсо, биз архитекторлорду чакырдык. Ушул көрүнүшү менен азыр могу долбоорго алып келсек болобу дегенде алар жок, болбойт. Тескерисинче будан да жакшы болуш керек эле, бирок тилекке каршы бул таптакыр эле башка мындай курулуш болуп атат, бул долбоорго туура келбейт дегенде анан чечим кабыл алдык. Дагы бир жолу айтайын, башка мамлекеттик ишканаларга да биз жөнөткөн болсок, мекемелерге да жөнөткөнбүз, өзүнүн мыйзамдык укугун алкагында, милдеттенмени алканда ишти алып баргыла деп. Бирок чечимдер болгондон кийин биз бүгүн өзүбүздүн укугубуздун алкагында жана биздин шаардык тургундардын талабы менен биз иштерди аткарып атабыз.